Салам радиосында жаңылыктар. Саламатсыз бардактуу угарман жана көрүүчү, эфирде жаңылыктар чыгарылышы, аны мен Жасмина Сайдыманова тааныштырам. Кадамжайда мал урдоого шектелген 27 жаштагы тургун кармалды. Кадамжай районунун Майдан айыл аймагынын 2 тургуну ушул жылдын ноябрь айынын орто ченинде жана декабрь айларынын башында короосунан жалпы 5 баш койлору жоголгонун айтып, милицияга арыз менен кайрылган. Милиция бул арыздардын негизинде кылмыш жаза кодексинин мал урдоо беренеси менен сотко чейинки өндүрүш ишин баштаган. Аталган кылмышка мурда сот жообуна тартылган Көк Дала айылынын 27 жаштагы тургуну шектелип, убактылуу кармоо жайына киргизилди. Учурда тергөө иштери уланууда. Лейлекте тилемчиликтин алдын алуу иш-чарасы өткөрүлдү. Лейлек районунун аймагында кылмыштуулук жана зомбулуктун алдын алуу боюнча өтүп жаткан 2 айлык иш-чаранын алкагында тилемчилик аттуу алдын алуу иш-чарасы өткөрүлдү. Бул тууралуу облустук милициядан кабарлашты. Маалыматка караганда, иш-чара Разаков шаарындагы базарларда, коомдук жайларда жана жолдордо тилемчилик менен алектенген өспүрүмдөрдү аныктоо максатында жүргүзүлдү. Анын жүрүшүндө Разаков шаарындагы базар, мал базар, жайма базар жана 26 соода түйүндөрү текшерилди. Мектепке барбай соода-саттык менен алектенген 6 өспүрүм аныкталып, алардын ата-энелерине тилемчилик менен алектөөнүн кооптуулугу жана алдын алуу боюнча түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Кызыл Кыяда ишкерлер менен жолугушуу өттү. Кызыл Кыя шаарында ишкердик субъектилердин укуктарын коргоо темасында жолугушуу өткөрүлдү. Бул тууралуу шаардык бийликтен билдиришти. Ага ылайык иш-чарада башкы прокуратура тарабынан иштелип чыккан ишкердик субъектилердин текшерүүлөрүн каттоо, автоматташтырылган маалыматтык тутуму жана бизнести коргоо мобилдик тиркемеси жөнүндө маалымат берилди. Мындан тышкары ишкерлердин көйгөйү талкууланып, тиешелүү органдардын жетекчилери тарабынан түшүндүрмөлөр берилди. Бул жолугушуу ишкерлердин укуктарын коргоо, текшерүүлөрдү оптималдаштыруу жана мамлекеттик органдар менен ишкерлер ортосунда диалогду жакшыртууга багытталган. Күндүн маанилүү чыгарылыштары мына ушулар болду. Кийинки эфирден амандашканча саламыбыз түз болсун.